Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Нарын облусуна иш сапары менен барып, Нарын районунун аймагында курулуп жаткан Куланак КЭСинин курулушу жана Жумгал районунун Миңкуш айыл аймагындагы көмүр кесимдери менен таанышты. Алгач Нарын районундагы Куланак КЭСинде болду. Кубаттуулугу 100 мегаватт деп белгиленген Куланак КЭСинин курулушу 2022 жылдын октябрь айында башталып, 2026 жылы бүткөрүлөрү мерчемделген. Ага ылайык учурда иштин 30% аяктап, тиешелүү иштер аткарылууда. Ири долбоордун учурдагы иш ыргагы жана келечеги тууралуу министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаровго кеңири маалымат берилди. Global Gidro'da саму спиральную камерасын valdı. Spiralning kameranda Global bizge даярдап туруп, бүт барын даярдайт. Азыркы тапта өлкө боюнча 3 миллиард 200 миллион киловатт электр энергияга муктаждык бар. Планга ылайык 2027 жылы бул муктаждык толук чечилиши керек. Мындан улам атамекендик инвесторлордун колдоосу менен республика аймагында жылдан жылга чакан КЭСтер курулууда. Ал эми Куланак КЭСи аяктап ишке кирсе, жылына 450 миллион киловатт саат электр кубаты өндүрүлөрү күтүлүүдө. Башкача айтканда өлкөнүн 18%-ын электр энергиясы менен камсыздайт. 2027 жылыга чейин ошол таңкыстыкты жаап, 2027 жылдан баштап экспортко чыккан мамлекеттин арасына киришибиз керек да. Кудай буйрса, ушундай чоң жумуштар азыр жүрүп атат. Куланак КЭСи жайкы мезгилде облусту камсыздай алат. Кышкы мезгилде кичине жетпей калат. Буга жардамчы биздин ат башы КЭС бар да, мындайча айтканда. Экөө бириксе, экөө облусту жөн эле камсыздап коет. Өлкө келечегине жол ачкан ири долбоордун ишке ашырылышы менен Нарын районундагы 5000 гектар айдоо аянттарын сугатуу менен камсыздоо жакшырып, 2100 гектар жаңы жер өздөштүрүлөт. Мындай жагдай жергиликтүү дыйкан фермерлердин талаа ишин жакшыртып, өлкө экономикасына бир топ киреше алып келмекчи. Бул багытта министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров андагы жер аянттарын жана ижара салык акыларын тактоо боюнча тапшырмаларды берди. Эмтен арендага алыш керек. Анан поливной жер болгондо анан дыйкандарга беребиз. Кооператив кылып, источник кылып. Биз эмнеге каналдын баарын куруп атабыз. Ал боюнча биз райондук мамлекеттик администрация, айыл өкмөт тарабынан бүт жумуштарды аткарып атабыз. Жерлерди ошол бир категориядан экинчи айыл чарба категориясына которуп даяр кылып койгонбуз. Буюрса канал бүтсө, биз Акылбек Үсенович берген тапшырмаларды биз бүт баарын аткарганга даярбыз да. 25 мегаваттан турган 4 агрегаттын курулушуна азыркы тапта 300гө жакын жумушчу тартылып, ыңгайлуу шартта иш алып барышууда. Алардын басымдоосун жергиликтүү тургундар түзөт. Азыркы учурда 4 жатаканабыз бар. Ар бир жатакана 120 жумушчуга ылайыкталган. Ар бир жатакананын ичинде санузелдери, душтары бүт шарттар менен дайындалган баары. Эске салсак, Куланак КЭСин куруу долбоору Нарын өндүрүштүк ишканасы тарабынан жүзөгө ашууда. Акылбек Жапаровдун кийинки иш сапары Миңкуштагы Агулак көмүр кесиминде уланды. Кара алтынды биргелешип өздөштүрүүнү көздөгөн кытайлык Shanxi Coal Investment Group компаниясы учурда кенттин кыртышын сыйруу менен биргеле 80 000 тонна көмүрдү белендешкен. Кыргыз көмүр мамлекеттик ишканасы менен түзүлгөн келишимге ылайык өндүрүшкө делинген каражаттын 60% алар тарабынан кошумчаланды. Учурда мында отун өндүрүү менен 179 адис алектенишсе, 69-у жергиликтүү тургундар. Биз менен кошо бuyakta ушул Миңкуш айылынын тургундары 50гө жакын киши эки убакта биригип кызмат кылабыз. Айлыгыбыз жакшы, убагында алып атабыз. Условиялар жакшы, дагы жакшырылып атат. Кудай буйрса спорт залдар салынып атат. Кудай буйрса эми көмүрдү экспортко чыгара баштасак, мындан ары айлыктар да көбөйөт деп атат Кудай буйрса. Министрлер кабинетинин төрагасы түзүлгөн шарттарга кызыгып, ишкана жайгашкан жер ээлери Миңкуштуктардын кээ бир социалдык маселелерин чечүүнү онутта калтырбоо зарылдыгын баса белгиледи. Ага берилген маалыматтарга таянсак, ишкана айылды ичүүчү таза суу менен камсыздоону өз жоопкерчилигине алууда. Мындан тышкары жакында эле жергиликтүүлөргө жүргүнчүлөрдү ташуучу унааны белек кылышкан. Буга канааттанган Акылбек Жапаров көмүр казуунун жүрүшүнө кызыкты. Лаборатория кандай показательдерди берди? 5500 берди, биз жаңы эле тестке тапшырып алдык. Анан импорт замещенияга 180 000 тоннаны быйыл тестке буюрса пландап атабыз. Молодцы.
Кытайлык компания бир эле отун өндүрүү менен гана чектелбестен көмүрдү байытуу фабрикасында курушмакчы. Эгер ал жүзөгө ашса, экологияга анча зыян келбей, отундун брикет түрү өндүрүлөт. Мындай жагдайда чаң сапырылбай, абанын алда канча тазаланаары күтүлөт. Жылына 2 миллион тонна көмүрдү кайра иштетүүгө мүмкүндүк бар. Ушул тапта техникалык, экономикалык негиздемеси даярдалып, түбүн түптөө жумуштары жүрүп жатат. Эгер иш шыдыр жүрсө, курулушту ушул жылдын июнь айларында баштап калабыз. Ошол эле учурда төрага ушул өндүрүш объектилерин жана айылдыктарды үзгүлтүксүз электр менен камсыздоо маселесин да козгоп, кур дегенде 300 мегаваттык ТЭЦти куруу сунушун киргизди. Чынында эле мындай көрүнүштө калк муктаждыктарынын орчундууларынын бири оң жагына чечилмек. Она должна выделять нам электроэнергию. Мы тут тепло куда можем девать? В первую очередь нам электроэнергия. Ну, в общем, ТЭЦ нам нужен. Хорошо, для начала 300 мегаватт, но нам нужен минимум 550 мегаватт ТЭЦ. Бизе экологический экспертизадан өткөзүү ишибиз керек да, проекция болсочу. ТЭС бар да менде. 600 блоктон 2 агрегат ТЭС бар. 300дөн экөө. 600дөн 2 жасалган, таптаяр турат. Кубаттуулугу 500 мегаватт болгон ТЭЦти курабыз деп пландап жатабыз. Азыр долбоордун баасы аныкталууда. Бул менен 2,5 жыл аралыгында ТЭЦ курулуп бүтүп калат. Салмактуу жумуштар жасалуучу отун энергетикалык тармагындагылар үчүн өткөн жыл ийгиликтүү болду деп эсептейт Акылбек Жапаров. Анын пикиринде кыш айларында бир кездегидей кара алтынга тартыштык болгон жок. Ал эми Кыргыз көмүр мамлекеттик ишканасынын чет өлкөлүк инвесторлор менен өз ара кызматташууларын кеңейтиши Кыргыз экономикасын дагы бир тепкичке көтөрүүгө өбөлгө. 1 миллион 314 миң тонна көмүр казып чыгардык. Мындай буюрса Бишкек шаарына 6 топ баз ачканбыз. Аякта где-то 80 миң тоннадай көмүр саттык, элге 4700 сомдон арзан көмүр саттык. Болушунча ТЭЦке азыркы убакта 330 миң тоннадай көмүр ташып койдук. Отун өндүрүү боюнча мына ушундай маалыматтар тегин жерден эмес деген министрлер кабинетинин төрагасы Кара кече көмүр кенинде болгонунда да ынанды. Иштин минтип илгерилешине мамлекеттик көмүр казуу ишканаларынын материалдык техникалык базаларынын кыйла чыңдалгандыгы менен түшүндүрүлөт. Быйыл Кара кечеде модернизациялоо иштери башталат. Кендеги ушул жана башка жүрүп жаткан иш аракеттер менен Акылбек Жапаров жеринде таанышты. Кара кеченин башынан түшкөн боз айгыр суусун көмүр кениндеги үстүңкү топурак кыртышы көчүп бууп калган. Мындан улам аны тез арада тазалоону Акылбек Жапаров буга чейин келген жумушчу сапарында тапшырган. Себеби бул суудан айыл элинин 15 гектарга жакын жер аянты сугат суу менен камсыз болот. Мындан улам сугат мезгилин үзгүлтүккө учуратпай тез арада ишти бүтүрүүнү тапшырды. Аркы бир жагынан эле платина кое турган жерди тапкыла да, момундай барып аткан жерлерди. Естественно. Платина бир жагынан эле платина тосуп салып эле, ошо ягын бүтүрүп, анан суу алып кеткендей кылып койсоңор. Кара кече көмүр кенинде жыл башынан тарта электрондук кезек күтүү иштей баштады. Мурдагыдай жумалап кезек күтмөй, ортого тааныш билиш салып убара болуу толук жоюлган. Мындан сырткары көмүр тарткандарга накталай эмес төлөм жүргүзүү үчүн дагы шарт түзүлдү. Электрондошкондон бери жакшы баары. Бүт өзүнүн кезеги менен кирет. Мурун без очередь дегенде болуп кетчү, азыр очередь менен баары. Жакшы бүт тартип менен. Азыр 1 сутка, 1,5 суткада чыгып кетебиз. Ашып кетсе. Бат болгондо? Бат болгондо ошо. Бир күндө эле жүктөлүп чыгып кетебиз да. Эми электрондук очередь деген жакшы эле болду. Тез-тезден кирип чыгып атабыз өз очередибиз менен. Жакшы, мурункуга караганда тартип жакшы эле болуп калды. Отборго келгенде күндө эмес 4-5 суткадан жатсың да. Азыр эми Кудайга шүгүр жакшы эле болуп калды. Буга чейин Кара кечеде жалпы 100гө жакын техника иштеп, жыл башынан бери 1 миллион 300 тоннадан ашык көмүр өндүргөн. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров иш сапарынын алкагында жалпы наркы 220 миллион сомдук 27 жаңы атайын техника дагы тапшырылды. Бул өз кезегинде ишти ыкчамдатууга өбөлгө түзөт дейт кенчилер. Ошондой эле Акылбек Жапаров мындан ары мамлекет тарабынан ишти алдыга жылдыра турган бир топ аракет жасалаарын баса белгиледи. Инвестициялар көбөйүп атат. Бизге ушу тынччылык керек болуп атат. Анан мына мен азыр эми жаңы жетекчилерге айтып атам, мурункулардай бол скрышный работа кубуна мага 10 сом бересиң, 20 сом бересиң деген анын баарын биз билебиз. Биз көрбөсөк да силер көрүп турасыңар, туурабы? Ошондойго барбай, бизди уят кылбай, жакшынакай иштеп бергиле деп эле суранып атабыз.
айлык мына колубуздан келген айлыкты берип атабыз. Жумушка ушундай тынччылык анан ынтымак керек болуп атат. Улууну улуудай, кичини кичидей урматтап, бири-бирибизди колдошубуз керек болуп атат. Быйыл көмүр кенинде модернизациялоо иштери жүрөт. Ага ылайык атайын көмүрдү жана кендин үстүңкү топурак кыртышын ташуучу жаңы технологиядагы өндүрүштүк шайманы орнотулат. Бул өз учурунда ишти бир топ жеңилдетип, чыгымдарды азайтууга жана убакытты үнөмдөөгө чоң өбөлгө түзөт. Бул техника өзүбүздүн ушул кара кече карьериндеги западный деген участогунда иштетебиз. Биз албетте бизге бул биринчиден үнөмдөө алып келет, экинчиден жумушубузду ушул көмүр казуу багытында ийгиликтүү жүргүзгөнгө жардам берет. Модернизациялоонун алкагында айдоочулар үчүн бардык шарт түзүлөт. Жатаканадан тартып техникалык жактан тейлей турган жайлары дагы каралат. Мындан сырткары өндүрүлгөн көмүр 3 түрдө сорттолуп чыгарылат.